57 килограммдын эң бир кызыктуу жерлерине келип жеттик десек болчу. Дагы эки ар кайсы шаарда болуп калат. Же болбосо азыр ой керемет бул жерде. Бекжан демек Шаршеналиевдин аткаруусунда болду жок. Бекболот Мырзаназаровдун аткаруусунда болду. Мырзаназар уулу демек бир үч менен алды да азыр дагы артыкчылыгын күчөткөнгө аракет кылып атат. 2 упай ошондо 1-5 дагы 2. Эмне үчүн спорт эч качан модадан калбайт. Бирок андан албетте мүмкүнчүлүк берилип жок десе. Эч кандай бир ийгилик жарата турган аракеттер айрыкча аягында татыр. Мыкты болуп чыгат. Албетте мынтип Бекболот Мырзаназар уулу атлык берген жок, бирок ага карабай балбандар Бекболот Мырзаназар уулу дагы бир кереметтүү түрдө мүнөттөн азыраак убакыт бар дегичи Бекболот Мырзаназар уулу атаандашын өзүнө кайрадан жарым финалдын алкагында килемесине кез келет. Дагы анын башкы Масачайта Бекболот дагы атаандашынын азар бутуна кирип калганын көрдүк. Ушул жерде эми таза. Отлично, проход есть, в одну ногу, неплохо, нужно выходить. Защищался пока что Алмаз Манбеков, 2 балла. 3. Назар, Мырзаназар уулу. Бекболот Мырзаназар уулу өлкө чемпиону атырат, дагы 57 кг салмакта чемпионду аныктады.